Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ли ан тагду фатааллама бабан мин китабиллахи хайрун лака мин ан тусаллия ми'ата рак'a." Садака Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Сенин кечиндеси Аллах Тааланын китеби Кур'ани Каримден бир аят жаттоң сен үчүн 100 рекат нафил намаздан жакшыраак" дейт. Bir ayat Kur'an jаттоо 100 rekat nafil namaz tetemiz andan жакшыраак сообу бар экен. Bir ayat Kur'andын сообу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисте айтат: "Мен qara'a min kitabillahi falahu bi hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalha." Кимде ким Аллах Тааланын китеби Кур'ани Каримден бир тамга жаттаса, ага бир сооп берилет. Бир тамга окуса бир сооп берилет. Аллах Таала өзүнүн фазлы менен бир соопту 10 соопка көбөйтүрүп берет дейт. La aqulu alif lam mim harfun walakinna alfun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Мен айтпаймын. Алиф лам мим деген сөз бул бир тамга деп айтпайм дейт. Балким алиф өзүнчө бир тамга, лам өзүнчө бир, мим өзүнчө бир. Алиф лам мим деген сөзүңүзгө 30 сооп алдыңыз деген сөз. Алхамду десеңиз 5 тамга турат. 5 тамга алхамду деген сөзүңүзгө 50 сооп алды деген сөз. Ошол Куранды окушка зеригебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саб'ату нафар юзиллухумуллаху таала яуман ла зилла илля зиллу." Жети түрлүү инсандар бар. Аларды Аллах субхана ва таала кыямат күнүндө эч бир көлөкө жок болгон учурда аларды өзүнүн көлөкөсүнө алат дейт. Алар кимдер? Алардын бирөөсү биз өзүбүзгө керектүү нерсени алайлы. Ва рожулун закараллаху холиан фажа'a дам'уhu min khashyatillah. Bir жигит дейт. Аллах таала кыяматта өзүнүн аршадасын көлөкөсүн алгандардын бирөөсү bir жигит дейт. Аллахты жалгыз отуруп эстеди, анын көздөрүнөн жаш акты, Аллахты эстеп, Аллахтан коркуп. Siz менен биздин көзүбүздөн жаш акпай атат. Кээ бирлер айтат: "Эмне үчүн ыйлайм мен" деп. Мен сизге ыйлаган себеп таап берейинби? Сиз ыйлаңыз, үммөттүн жарылуу нурга чыгыштыгына, үммөттүн дозоктон бейишке чыгыштыгына себепчи болгон китеп Кур'ан колуңузда текчелерде турат. Бирок ошону окуй албаганыңызга ыйлаңыз. Сиз ыйлаңыз, ошол үммөттүн тирүүлүгүнө себепчи болгон, бейиш дозоктун курулгандыгына себепчи болгон, kitaplardan en büyüğü olgan Kur'an-ı Kerim'de manisini düşünbөгөнүңүзгө ыйлаңыз siz. Siz ыйлаңыз, ошол китептин баркына жетпегениңизге ыйлаңыз. Bir карек айтат: "Мага бир дейт, жөөт башка бир динден бир инсан келди, бир аял келди. Келип өзүнүн динине чакыра баштады. Мен ага айттым: "Силердин китептериңер барбы?" "Ооба, бар." "Көрсөтчү" десем, жанагы дейт, жанынан китебин алып берди дейт. Кана кимиз айтабыз, машинабыз бар, башкабыз бар. Бирок жаныбызда китебиз барбы? Машинаңыздын ичинде китеп барбы? Же үйүңүздүн ичинде Кур'ан барбы? Кур'анды урматтай аласызбы? Жанагы карек айтат: "Мен жанагы аялга суроо бердим. Сен бул китептин ичиндегини окушту билесиңби?" "Мен бул китептин ичиндегин жаттап алганмын" дейт. Караңыз, сиз менен биз ошол Кур'анды, үммөттүн тирүүлүгүнө себепчи болгон Кур'анды окуй албайбыз жада калсачы. Жашыбыз 70ке 80ге чыкты. Бирок ошол Кур'анды окушту билбейбиз. Сиз ошого ыйлаңыз. Бардыгыбыз түшүнөйлү. Билейли ошол нерсенин кадырын. Кур'андын кадырын билейли.